Ата энеден кийинки орунда биз сыйлай турган адам бул биздин жубайыбыз, аялыбыз. Аллах аялды аманат кылып берген, аялды неамат кылып берген. Аял аманат, неамат. Аманат дегени буну капа кылганга, сындырганга, арыктатканга болбойт. Аманат бул. Аллах ушундай толугунан кабыл алат. Неамат Алланын сыйлыгы бул. Кийимиңиз таза, курсагыңыз ток, балдарыңыз таптаза, малдарыңыз да каралган, үйүңүз да таптаза, бул неамат бул. Сиз канча эконом болду, бир ашпозчу, бир малчы, бир бала карай турган, бир кароолчу албадыңыз да. Ушул бардыгын аял кылып жатат. Неамат деген ушул да, сыйлык, Аллах берген сыйлык. Ошого аялды неамат деп билиш керек, Алланын белеги. Экинчиси Алланын аманаты. Ренжиткенге, капа кылганга болбойт. Аял күйөө, бул ушундай мамиле, алам ушуну менен баштаган. Адам ата, атасы жок, апасы жок, аялы менен, Хава энебиз менен башталган, ушуну менен түгөйт. Ар бир адам кыяматта бейиште атасы менен да жашабайт, апасы менен да жашабайт, жубайы менен жашайт. Аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле эң ыйык мамиле. Ошондуктан ата эненин себебинен аялды каба кылып, мындай ренжитип, зулумдук кылбаш керек. Апабыз айтканда да угуп кое бериңиз, аялыңыз айтканда да угуп кое бериңиз. Бирге жашаганда көбүнчө ушундай болот. Үйгө кирсеңиз биринчи апаңыз баштайт. Аялың мындай дегенде, аял апаңызга кошулуп кеттиңиз, туура айтасыз. Начар тамак да кыла албайт, кечке уктайт, сиз айткандай өзү начар аябай. Мен айттым эле ушуну алып бербегиле деп апаңызга кошуласыз. Үйгө киргенде аялыңыз апаңыз жамандаса, аялыңызга кошуласыз. Туп-тура сен ушундай кайнене болбо, жарайбы? Сен ушундай кайнене бол. Сен туп-тура айтасың. Андай кылбаш керек эле да. Кылганды рахмат деп отура бериш керек эле. Ошондо үйдөгү саясат жакшы жүрөт. Апаңызга кошулбасаңыз, апаңыз капа, аялыңызга кошулбасаңыз, аялыңыз капа. Ошентип үйдө саясат жүргүзөсүз да. Сиз бул айта албайсыз да апаңызга, айтпа деп. Аялыңызга да уруша албайсыз. Ошондуктан аялдарыбызды апабыздын себебинен, себеби экөө тең аял да, не болсо дагы аял. Аял киши болсо баласыны экөө талашат. Апа менен аял. Мен төрөп багып чоңойтуп койдум эле, бул кожоюн чыгып алыптыр деп не кылат? Апа кызганат. Анан кызгангандыгынан сизге жаман көрсөткүсү келет. Сиз билиңиз буну. Апаңыздын сөзүндө угуңуз жок дебеңиз, аялыңыздын сөзүндө угуңуз жок дебеңиз. Чыныгы эркек ошондой кылат. Бунун себебинен буга зулум кылбайт, бунун себебинен буга зулум кылбайт. Аялына жакшы, жылуу, сылык мамиле кылган чыныгы эркек деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Чыныгы эркек аялына сылык жана жакшы мамиле кылган. Кимди аялы айтса, жакшы киши десе күйөөсүн, ошол жакшы киши болот. Кимдин аялы, атасы, апасы, досу эмес, аялы айтса, мен күйөөм жакшы киши десе, чындап эле ошол Алланын астында да жакшы киши болот. Себеби аял киши күйөөсүнү бул жакшы адам, берешен адам, бул илимдүү адам деп мойнуна алуусу кыйын да. Алган болсо, демек бул чындап эле жакшы адам экен. Себеби аялдар күйөөлөрүн анча мойундай бербейт да. Кемчиликтери билет да. Айыптарды билет. Ошондуктан туугандар, аялдарыбызга жакшы мамиле жасашыбыз керек. Зулумдук кылбашыбыз керек. Кээде тамак даяр болбой калса эчтеке эмес. Ушунча даярдап берди го, ушунча жылдан бери. Аялдардай болбошубуз керек да. Аялдар кандай сыфаты? Сиз менен 20 жыл жашайт, 20 жыл багас, кийим, тамак бүт камсыздайсыз. Бир жолу айтканын кылбасаңыз, не дейт? Сенден эмне жакшылык көрдүм? 20 жыл көргөн жакшылыкты нолго чыгарып коет. Биз андай болбойлу да. Бир жол тамак даяр болбосо, дайыма өзү ушундай сеники. Тамагың даяр болбойт. Азырга чейин 20 жылчы. Күндө 2 мал тамак даяр болот эле го. Аларды каяка кетирдиңиз сиз? Ушунчалык шүкүрсүзбүзбү? Мүмкүн бир күн ооруп калып тамак даяр болбой калгандыр, кийим жуулбай калгандыр, же балдар ыйлап калгандыр. Бир себеп. Бул нерсеге биз дароо эле реакция берип, ачууланып, мамиле кылбашыбыз керек. Эчтеке эмес, тамак болбосо, мен тамак кылайын, же сырттан алып келип берейин, мен карайын балдарды дедикпи? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз айтат, үйгө келгенде кийиминин айрылып калган жерин өзү тикчиле дейт. Biz ошондой кылдыкпы? Жок. Аллах сактасын, тигилбей калса. Ошондуктан тилибизди сакташыбыз керек. Себеби бул тилден ок чыгат, ок. Ал ок жүрөккө тийгенде найзадан дагы закасы күчтүүрөөк болот.
мына тилдеги бар го. Ошон үчүн аялдыкы аял сүйлөй берсин, ага ренжибеңиз. Аял кишинин сөзү бул ок эмес бул. Себеби аял киши эркектей жүрөктөн сүйлөбөйт, эркектей мээден сүйлөбөйт. Аял киши жинденгенден сүйлөйт. Жинденди, сүйлөп коет. Болду. Бул сөздөрдү чын жүрөктөн айтып атасыңбы десе жок дейт. Ойлонуп сүйлөп атасыңбы? Жок. Жинденгенден айтып коет. Сенден мен жакшылык көрдүм. Өзү сага тиейин деген оюмда жок эле өзү деген сөздөрдү аял киши айткан болсо кимдир бирөөдүкү анда туура. Хадисте айтылгандай болуптур. Айткан эмес болсо эми айтат. Ошого даяр болуңуздар. Аялдар сөзсүз бул сөздү айтат. Бирок ошого ишенбеңиздер да. Сиздин апаңыз начар, жаман, ажылдаган, жаман кемпир дейт. Бирок бул чын жүрөктөн айтпайт. Сиз уга бериңиз. Сөзүн бурбаңыз. Атаңыз да жаман адам. Кечке үйдө отурат, иштебейт. Бир туугандарыңыз дагы начар. Уга бериңиз. Бунун баары калпта болгону жинденгенде сүйлөйт да адам. Ошого аял киши менен тынч жашайын десе, бир жумада бир, кеде бир айда бир, кебир аялдар 6 айда, кебир аялдар 1 жылда бир жолу жана мусур чакасы төгүп толуп калганда төгөт ошону сиздин үстүңүзгөчү. Төккөндө чыдап туруңуз. Чыдап угуп туруңуз. Шылдыңдабаңыз, сөз кайтарбаңыз, угуп туруңуз. Бирок укканда сиз башка нерсени ойлоп туруңуз да. Мешитке барыш керек эле, машинени жасаш керек эле. Эртең балыкка барыш керек эле, каяка барсак экен. Сиз башка эле нерсени ойлой бериңиз, бул сүйлөй берсин. 10 мүнөттө түгөп калат өзү. Любой концерт түгөйт 10 мүнөттө. Түгөдү, чыгып кетесиз. Чыгып кетсеңиз, жанагы сөздөрдүн бүт бардыгы ушул үйдүн, ушул комнатанын ичинде калып калат да. Сиз кеткенден кийин аларды уга баштайт өзүчү. Мен мындай дедим, апасын мындай дедим, өзүн мындай дедим, атасын мындай дедим. Уя шерменде ошол сөздөр өзүнө угулат дагы, сиз келгенче ремонт болуп калат. Биз аялдарга сөз кайтарганга сөзүбүз жок да, биз анча сөз таба албайбыз да. Биз эмне дешибиз мүмкүн? Сен апаң жаман десе, сен апаң жаман дейбиз. Максимум ушунча айта алабыз да. Мен сага тиейин деген оюм жок эле, мен да сени алайын деген оюм жок эле. Сиздики чын болот, аныкы калпта. Тең айта албайсыз да. Ошон үчүн айтыша албагандан аял эркек эмне кылат? Эркек анан сабайт да. Ошого ага кезек жетпеш үчүн эмне кылыш керек? Угуш керек болду. Умар радиаллаху анху сыяктуу адам, шайтан коркот эле ал кишиден, артынан баспайт эле. Ошол кишинин аялы сүйлөнүп жатат да. Жүрө бересиң көчөдө, эл деп үйдөгү ишти ким кылат деп бакырып туруп бирөө келсечи. Анан сыртка чыкса айтты, сиздин аялыңыз сизге кыйкырабы десе, ана кимге кыйкырсын деди анан. Кимге кыйкырсын деди. Мага кыйкырат да, кызматты мага кылып аткандан кийин, тамакты мага жасап берип аткандан кийин, мен балдарым карап берип аткан, мага кыйкырат да. Кеде ошо кыйкырганын эмне кылгынын, ошону угуп тургунун деди. Ошондуктан аялдарыбызга ошондой мамиле кылат. Жанакындай жинденген учурларын эмне дейли? Эркелеп жатат дейли. Болду. Өтүп кетет. Бул кеде болот. Бир дагы аял мындай эмес, дайыма эле ошондой болсо, дайыма ошондой болгон аял бул жинди болот да, ага үйлөнбөйт эч ким. Любой нормальный аял 1 айда же 2 айда же 1 жылда 1 жолу жанакындай жинденет, айтат, сүйлөнөт. Угуп коюңуз ошону, болду. Бардык аялдар бирдей. Бүт ал олия аял болсун, ал жаннати аял болсун, ал тозоктугун аял затынын бардыгы бирдей сүйлөнөт. Кызганат, сүйлөнөт, болду. Хава энебиз да кызганган. 1 штук аял бар дүйнөдө, ошол да кызганган да. Аллах Таала дагы бирөөдү жаратып берсем эмне кыласыз депчи. Ошого аялдардын кызганганынан тажабаңыз. Бул сөөгүндө, канында, тамырында бар нерсе. Жинденбеңиз. Кыскасы аялдарга жакшы мамиле. Урганга болбойт, сөккөнгө болбойт. Себеби урганыңыз бул эркектикке жатпайт. Сөккөнүңүз жүрөгүдө калып калат да. Аялды сөксөңүз, ата-энесин сөгөсүз да. Ата-энесин таштап сизге келген да. Ата-энесин таштап сиздин үйүңүзгө келди го, ошолор сөгөсүзбү? Ата-энеси бул кызды гүлдөй кылып тарбиялап сизге берди го, ошолор сөгөсүзбү? Жүрөгүндө калып калат да. Ургандан кийин пайгамбар алейхисалам айтат, кандай эркек экен дейт. Кандай эркек аялын сөгүп же сабап, анан кечинде кайра бирге чогуу болот. Бул кандай эркек бул дейт. Ошондуктан аялдарыбызга кандай мамиле жасашыбыз керек? Гүлгө мамиле жасагандай, айнекке мамиле жасагандай. Караңыз, ушул айнектен жасалган. Сынбасын деп өтө назик мамиле жасайсыз да. Бул темирден. Буга кандай анча назик мамиле жасабайсыз. Себеп
сынбайт да, сынса дагы сваркалап коебуз. Бирок мынау сынса барго бул бирикпейт да, бириксе дагы мындай көрүнүп калат да. Аялдарды айнектейт экен. Ошого аялдардын атынын жанына гүл деп кошулат да. Гүл назиктикти билдирет болчу. Аялдардыкы назиктикти билдирет. Ошого аны не кылбаш керек? Ренжитпеш керек.